Ийгилик бул абдан жалгыз жол. Абдан аз адамдар гана бул ооруну көтөрүүгө, курмандык кылууга жана ийгиликсиздиктерге чыдоого даяр. Бирок акыры алар ийгиликке жетет. Бул жолдо сенин көп досуң болбойт. Көпчүлүк учурда сен жалгыз болосуң. Бул жол ар кимге эле ылайык эмес. Биринчи эле кыйынчылыктарда көпчүлүк багынып коет. Сен жүрөгүңө ишенип кылган ишиңе чын ыкластуу ишенишиң керек. Дал ушул ишеним ар бир согушту жеңишке айлантат. Өзүңдү өзгөртүүнүн зарылдыгына толук ишен. Эгер ишенбесең, анда баштоонун кереги жок. Чемпион болуш үчүн жөн гана талант же жакшы генетика жетишсиз. Негизгиси өжөрлүк, эч качан багынбоо жана ар дайым аягына чейин күрөшүү. Мен сага айтайын дегеним ийгилик наамдарда же жеңиштерде эмес, ал мүнөздө, ички күчүңдө, духуңда. Мына ушул нерселер сени чыныгы жеңишке жетелейт. Өз коркууңду тап жана аны мүмкүн болушунча эртерээк талкала. Эгер күтүп жүрө берсең, ал сени жутуп, потенциалыңды өлтүрөт. Коркуу бул сен ойлоп тапкан нерсе, ал реалдуу эмес. Эгер сен аны жаратсаң, анда сен аны жок кыла аласың. Коркууң менен күрөшсөң, ар дайым кыялданып келген адамыңа айланасың. Эгер андан качсаң, анда сен толук кандуу жашай албайсың. Ийгиликтин сыры талантта же жөндөмдүүлүктө эмес. Дүйнө толтура таланттуу, бирок потенциалын ишке ашыра албаган адамдар менен. Бөлүп турган нерсе бул өжөрлүк жана каалоо. Сен түбөлүккө суроо берип күмөн санап жүрө албайсың. Өз күчүңө ишенишиң керек. Жөн гана баштоодон мурун ишенип кой. Анткени аны текшермейинче сен чегиңди билбейсиң. Бул жолго түшкөндө сен билишиң керек. Ар бир көтөрүлүү эң төмөнкү чекиттен башталат. Бирок сен көтөрүлгөндө чексиз мүмкүнчүлүктөр ачылат. Бул ар дайым оор жол. Бирок дал ушул жол чыныгы инсанды жаратат. Дал ушул оор учурлар мүнөзүңдү калыптандырат. Чемпиондор ареналарда эмес, күндүн чыгышында, башкалар уктап жатканда жамгырда, кардан коркпой, миңдеген машооларда жеңишке жетишет. Чемпион менен жеңилгендин айырмасы: чемпион ар дайым кайра туруп аракетти улантат. Ал кайра аракет кылат, максатына жеткенге чейин. Ар бир жетишкен максат бул мүнөзүбүздү бекемдеген кирпич. Бардыгы курмандыкка баруу, эмгек, кандын, тердин агышы. Мына ушулар сенин чыныгы мүнөзүңдү жаратат. Бул элементтердин үстүндө күн сайын иштөө ийгиликке алып баруучу жалгыз жол. Бүгүнкү күндү эртеңки мыкты келечек үчүн курмандык кыл. Максат кой, өзүңдү толук арна. Жеңилсең да аракет кылганың жакшы. Колуман келбей калды. Эгер аракет кылсам эмне болмок деген өкүнүчтөн жакшы. Өзүңдү өзгөртүүгө күч тап. Өзүң көнүп калган адам болууну токтот. Ар дайым кыялданган адамыңа айлан. Сен бул жашоодо бир эле жолу жашайсың. Бирок эгер туура жашасаң, ошол бир жолу жетиштүү болот. Ассаламу алейкум.